Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу Улукбек Зулпукарович. Фракция бүгүнкү күндө абдан маанилүү, негиздүү маселени коюптур бүгүнкү күн тартибине. Себеби бул маселе жогорку кеңеште да каралган. Азыркы күндө биз айтып атабыз, миллионго жакын биздин мигранттар сыртта жүрүшөт депчи. Бирден бир негизги жаңылбасам 50%га жакынкы биздин жарандар ушу үй жайы, турак жайы жок, ошол жака кетип атышат. Акча таап иштеп, турак жай алабыз депчи. Жана ошондой эле мына турак жай салган кооперативдик үйлөр дагы бир канчасы жардам берип атат, бир канчасы алдын ала биринчи взносторун алып, кийин алдап койгон ушундай кооперативдик турак үй жай курулуш компаниялары болуп атат да. А бирок эми сиздердики бул мамлекеттик ипотекалык компанияда ишенет, элди алдабайт дегендейчи. Биринчи суроом сизге, урматтуу Аида Бейшеналиевна, 3 банк аздык кылбайбы? Мына сиздердин маалыматыңыздарда турат, бүгүнкү күндө 34.345 биздин жаран ипотекалык үйгө муктаж депчи. 3 банктан көбөйтсө болбойбу санын? Мурунку программада 12 өнөктөш банктар бар болчу. Азыркы программада биз баягы басымды эмени государственный банктарга басым коюп атабыз. Анан баягы для диверсификации кредитного портфеля Бакай банкка дагы кайрылдык. Но негизи биз госбанктар менен иштешибиз керек да. Ошол кийинки суроом Аида Бейшеналиевна, мына абдан көп суроолор берип атат да, жашына карап берет экен, жаштары алып калып, жашы улгайгандар алып атат дейт. Ушу туурабы, туура эмеспи? Жок, бул туура эмес. Мындайда жашы улгайгандарга наоборот, баягы бизде бөгөт бар да, 65 жылдан ашпаш керек на момент последнего погашения кредита деген. Ошо 55-тен ашкандарга сроку кыскараак болуп калып атат, төлөй турган суммасы көбүрөөк болуп калып атат, ай сайын төлөй турган. А жаштарга наоборот бир жакшы мүмкүнчүлүк, алар 25 жылга чейин алса болот. Зарплаталар жаштардыкы кичирээк болот да, должностьтары да көбүнчөсүнүкү ылдыйраак болот, зарплаталары да кичирээк болот, анан аларга жакшы мүмкүнчүлүк болот 25 жылга алганга. Ай сайын төлөмү мындай азыраак болот да, 25 жылга чойгондо. Алып атышат, жаштар көп эле алып атышат. Жаңы молодой семья, даже баягы молодой специалист деп койчу элек кой илгери, ошо 25-26дагылар биздики программага кирип алып атышат. Себеби көп суроолор менен кайрылып атышат да, жаштар аркага жылып калып атат, анан тааныш, билиш болуп, тизмеден жылып кетип атат деп. Бул кандай? Жок, биз ушундай баягы көрүнүштөрдү жоюш үчүн биз быйылкы финансированияны 1 январдан баштап жанагы через прозрачный кылып койдук. Банкка кайрылганда биздин участниктер эмеден өткөндөн кийин, биздин проверкадан өткөндөн кийин, одобрено ГИКтен кийин барышат да, банкка барганда ошол жерден банктын сотрудниги биздин порталды ачат, биздин участник болсо сразу аларды каттайт, статус берет. На рассмотрение у банка деген статус берет. Ошондо фиксируется сразу время подачи и дата подачи. И согласно вот этому критерию, вот этим 2 пунктам, сразу автоматически биздин порталда формируется очередь. Азыр ошондой прозрачный, аны биз сайтка чыгарып койдук. Анан ошол менен будет двигаться очередь. Рахмат сизге, себеби сиз азыр ачык айкын айтып койдуңуз, көп ушундай маселеге түшүнбөй аткан, ушундай суроолор жаралып аткан. Андан кийинки мен сизге суроом, абдан жакшы программаны иштепсиздер, менин үйүм 2021-2026. Сиз так айтып берсеңиз, мына быйылкы жылы канча үй бере аласыздар, мына тизмеде турган жарандарга? Биздин сиз 400 миллиондой сом бөлүнүп берилди, 1 миллиардка жетет деп айттыңыз өзүңүздүн маалыматыңыздачы. Быйылкы жылы канча үй айтсаңыз, тактоо иретинде канча үй бере аласыздар 2022 жылы? Эми биздин программа боюнча негизи каралганда 5 жылда 15 миңден кем эмес биздин
граждандарга эме бериш, үй бүлөнү камсыз кылуу, үйдү камсыз кылуу. Анан биздин баягы өзүбүздүн пландарыбыз боюнча жылына бөлгөнбүз. Жылына быйыл канча беребиз? Ооба, азыр мен. Быйылкы менен эмдиги жылкын айттыңыз, 2020. Быйыл мына 2021-де биз 4 айда эле, октябрь, даже 3 айда эле 1 октябрдан баштап бере баштадык. Айлардын кереги жок, жылдарын айттыңыз. Ошо жылдарына 2021-жылы 732 кредит бердик, уже 1 миллиард 600 миллион сомго. Жок, анча үйдү бүтүрүп бере аласыздар. Салыппы? Да, салып Бизден мына быйылкы жылга мына биз азыр эме боюнча, строительство боюнча 93.484 квадрат деп биздин баягы өзүбүздүн предварительный пландарыбыз бар. Бишкекте салынат үйлөр, Ошто, Баткенде, Жалал-Абад, Каракол, Нарын, Кара-Балта деп азыр пока ошо быйылкы жылкыга 3,5 миллиард 580 миллионго деп пландаштырып атабыз. Ошондо бардыгы количество площадь квартир менен эметебиз, ал количество квартир где-то 1435 деп пландаштырып атабыз биздин өзүбүздүн баягы предварительный пландар боюнча. Şu planlarınızlara girgisеңиздер, биринчи негизи мына жаштар борборлордо да, Бишкекте, Ошто, ар бир аймактын борборунда да. Программага ушу биринчи борбордон үй салып баштасаңдар жакшы болот да. Негизги бардыгы жумушка деп борборго келишет да. Анан ал жак келишет да, батир алышат, батирге чыгышат, айлык алган, айлык маянасын жарымдан көп ал жакка кетет. Ооба, биз ал боюнча иштерди жүргүзүп атабыз. Бишкекский мэрия менен дагы сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз. Жер тилкелер боюнча бизге бөлүп берсе, биз ошо жака инвесторду тартып, инвесторлор менен да сүйлөшүп атабыз. Келип атышат инвесторлор. Анан аларга өзүбүздүн шарттарыбызды айтып, анан баягы ишти жүрүп жатат ал боюнча. Бишкекте салынат, баштайбыз быйыл. Андан кийин жана депутат Шабазов жогоруда сизге суроо бербедиби? Ушундай алдамчылык фактыларда болуп калбай жатабы депчи. Ушундай маалыматтар бар да, ипотека менен үй алып алышып, алар ал үйүн тапшырып коюшуп ижарагачы. Өздөрү ата-энесинин же башка үйдө жашашкан фактылар бар депчи. Ушуну менин сунушумда биринчи мына арызды кабыл алып атканда, биринчи мына арызды ошондо абдан жакшы текшериш керек да. Ооба. Анан бай мониторинг кылып атабыз деп эдиңизби? Себеби бир канчалар үйгө жетишпей атат, алар үйдө үй батири жок, бир канчасы батир алып алып, алар тапшырып коюшуп ижарагачы. Анан жүргөндөр ушундай фактыларды карап, бир иликтеп чыгарып койсоңуздар, бир-эки фактын абдан жакшы болот да. Ооба, бизде уже мониторинг жүргөн деп айттым, северный областьтарда. Анан ошо боюнча мен общие нарушения какие выявлены, бизде маалымат бар. Мен сизге өзүнчө берип коем, тиякта калып калды окшойт кагазым. Бар маалыматты алып келгенбиз бияка. Алган ар кандай нарушениялар бар. Биз аны ачыкка чыгарып эметели деп атабыз. Банктарга кайрылабыз. Администрирование күчөтсүн деп биз дагы суранабыз го, банк партнерлорго өзүбүз дагы күчөтөбүз. Анан на основании вот этого мониторинга мы тоже будем, наверное, вносить изменения в программу, ужесточать отбор. Хорошо. Сиздер эки мындай багыт менен иштегенсиздер. Биринчи жеңилдетилген деп мамлекет кызматкерлерине, анан кийин жарандарга беребиз депчи. Эми жогоруда кесиптештер да силерге суроо берди. Бүгүнкү күндө көп мамлекеттик кызматта иштейм деген жаш кадрлар дагы мамлекеттик кызматта иштей албайт. Себеби эмнеге? Айлык маянасы аз. Эгерде биз мына жаштарга ушу ипотекалык үй менен камсыз кылсак, алар ушу талалап кетпейт эле да. Балдарын ата-энеси колуна таштап талалап жүрбөйбү чет мамлекеттердечи. Эгерде биз ушуларга мамлекет мына жакшы иштеп, ыкчам иштеп, ушуларга үй менен камсыз кылсак, ошо жакшы кесипкөй адистер өзү мамлекетибизде калат болчу.
Бүгүнкү күндө биздин мамлекетке абдан кесипкөй адистер жетишпей атат, туурабы? ооба. Ошон үчүн ушул сиздин мисалы сиз эми төрайым болуп атасыз, ушул мамлекеттик ипотекалык компания, сиз абдан жакшы иштешиңиз керек. Программалар көп программа жазылып калат да ал иштелбейт. Программа аз эми 2021-2026 деп атам. Мен сизге азыр сурадым, 2022 канча десем, сиз эми так айта албадыңыз. Ар программа чейрек, квартал сайын иштелип туруш керек. Ооба. Мына сиздер менен банк келишим түзүп атабы, алар менен жакшы иштешиңиздер керек. Ана 3 банктан сырткары эми айтасыздар, мамлекеттик банктар менен иштеп атабыз деп. Банктарды көбөйтүш керек. Ошо коммерциялык банктар бар, абдан таза жакшы иштегенчи. 3 банк бул 34 000, бүгүнкү күндө 34 000, күндөн күнгө көбөйөт бунун санычы. Эгерде сиздер ушу мамлекет ипотекалык үй менен камсыздасак, биздин жаштарды, биздин жарандарды, ошолор мамлекетке жакшы чын дилден иштеп беришет да аларчы. Алар башка бөтөн жерде да кыйналып атышат. Балдары биякта ата-энесинин колунда өздөрү кыйналып атышат. Ошон үчүн мен сизге мына каалоо иретинде сунушум, ушуну жакшы программа жакшы иштесин. Менин үйүм деген абдан жакшы программа. Эми ушуну ишке аягына жакшы чыгарыңыздар. Рахмат, ишиңизге ийгилик. Рахмат. Биз сиздин сөзүңүзгө дагы мен кошуп коет элем. Жанагы эмне үчүн бизде азыр баягы жарандар көп кайрылып башташты, жанагы жаштар ошо госслужбага кире башташты деп ойлойм да. Анткени биздин ставка азайбады, 4%ке снижение болду. 25 жылга чейин дегенде мындай жакшы стимул болуп атат да, особенно жаштарга. Үй жокторго, анан дагы башка жарандар дагы кайрылып атышат, жана доступный ипотекада. Жана швеялар, баягы реализатор болуп, мындай жөнөкөй карапайым элдер бизге аябай көп кайрыла башташты. Ишеним уже пайда болду да. Биздин өкмөт, биздин руководство страны ушу бизге көңүл буруп баштады деп, азыр аябай көп келип атышат бизге. Күнүгө биздин компанияга бир 50дөн ашык 100гө чейин жаран келип катталып кетип атышат.